Жалгандар көп, чындык бир. Болушунчаң алыспо делим фейк аккаунттуулардын баарынан. Бул акындар менен манасчыларды жалган маалыматты ажыратып, медиа сабаттуу болууга үндөгөн билим айтыш долбоору. Ал 2022 жылдан тарта Кыргызстандагы интернет уюму аркылуу иштеп келген. Ушул эле долбоордун алкагында Кыргыз улуттук манас театры Тайтору спектаклин кайра коюп, аймактарда жана Борбор калаада көрсөткөн. Ал эми бул болсо миллионго жакын көрүүчүнүн жүрөгүнөн орун алган Акыркы сабак сериалы. Кыргызстандагы эмгек сиңирген мугалимдин баскан жолун чагылдырган Агай сериалдагы эсиңизде болсо керек. Бул долбоорлор Кыргызстандагы интернет уюму аркылуу USAID-тин колдоосу менен ишке ашканын билчү элеңиз. Деги эле USAID деген эмне болгон уюм? Ал өлкөдө дагы кандай долбоорлорду ишке ашырган? Алдыда айтып берем, сиз чекит медианы көрүп атасыз. USAID АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги деп чечмеленет. Уюм 60 жылдан бери 100дөн ашуун өлкөдө иш алып барып келген. Кыргызстанда 33 жылдан бери түрдүү тармактарда анын ичинен ишкерлерди колдоо, туризм, текстиль, айыл чарба тармагында иштеп келгенин жана кыргызстандыктар үчүн жумуш орундарын түзүүгө көмөктөшкөнүн ачык булактардан көрүүгө болот. Мындан тышкары Билим берүү министрлиги менен биргеликте мугалимдерге жаңы окутуу методдорун үйрөтүп, китептердин басылып чыгышына көмөктөшкөн. Саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте кургагучтукту айыктырууга, бейтаптарга жардам бергени ачык булактарда айтылып келет. Ооруканаларга жана лабораторияларга керектүү медициналык шаймандарды, инфекцияны аныктоочу сервердик жана диагностикалык жабдууларды тапшырган. Андан сырткары айыл чарба тармагында дыйкандарга сапаттуу мөмө жемиштерди өстүрүүгө багытталган окутууларды жүргүзүп, бал өндүрүүнү жакшыртууга, сүт азыктарын өндүрүүгө, экспортту өнүктүрүүгө багытталган иш-чараларды өткөргөнү маалымдалат. Аймактардагы балдардын, эне баланын туура тамактануусуна көмөк көрсөтүп, ишкер айымдарды колдоп келген. USAID долбоорлорду ишке ашырууда бийлик өкүлдөрү, жарандык активисттер жана бейөкмөт уюмдары менен бирге иш алып барган. Мындан тышкары Кыргызстандагы сапаттуу журналистиканын, медиа индустриянын, продакшн компаниялардын өнүгүүсүнө салым кошуп келген. АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий маалыматына ылайык, 2001 жылдан 2024 жылга чейинки аралыкта Кыргызстандагы түрдүү долбоорлорду ишке ашырууга 1 миллиард 364 миллион доллар бөлүнгөн. USAID Кыргызстандан башка дагы 100дөн ашык өлкөдө ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген. Эң көп жардам алган 10 мамлекеттин сап башында Украина, Эфиопия жана Иордания турат. Ал эми дүйнөлүк деңгээлдеги эң маанилүү программалардын бири СПИДке каршы күрөшүү. Бул программа жер бетинде 25 миллиондон ашуун адамдын өмүрүн сактап калганы, ал аркылуу 5,5 миллион бала ВИЧсиз төрөлгөнү жана дүйнөнүн булуң бурчунан 20 миллиондон ашуун адам терапия алып жатканы тууралуу маалымат ачык булактарда бар. Ошол эле учурда дүйнөлүк эң ири донордун ишмердүүлүгүнө карата сын пикирлер дагы айтылып келет. Алсак, АКШнын президенти Дональд Трамп ал буга чейин деле биринчи шайлоо кампаниясы учурунда АКШ башка өлкөлөргө жардам бербестен өз өлкөсүнө инвестиция кылуу керектигин айтып келген. Экинчи ирет президент болуп шайланган соң USAID-тин жетекчилигин радикалдуу солчул психопаттардын тобу деп атап кызматтан алган. Ал эми америкалык ишкер, инженер жана миллиардер Илон Маск уюмду АКШга каршы иштейт деп айыптап, кылмыштуу уюм деп белгилеген. Дональд Трамптын бийликке келиши менен АКШнын администрациясы эл аралык өнүгүү агенттигинин ишин 90 күнгө токтоткон. Жыйынтыгында бул уюм ишке ашырып келген программалардын 83% жокко чыгарылган. АКШ бийлиги 5200дөн ашык келишимге демөөрчүлүк кылууну токтоторун кабарлаган. Мамлекеттик катчы Марко Рубио $10 миллиард Американын кызыкчылыгына жумшалбай келген деген жүйө келтирген. Мындан тышкары бул кадамды көп жылдан бери талап кылынган тарыхый реформа деп атаган. Ал эми сиз USAID-тин дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы ишмердүүлүгү тууралуу кандай ойдосуз? Бул тууралуу пикир калтырып, каналга катталыңыз. Сиздер менен мен Айкүмүш болдум. Көрүшкөнчө.